Бишкек-Ош унаа жолунда жол кырсыгынан bir адам каза болду. Бул тууралуу бүгүн 9-майда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Жеңиш майрамы 9-май күнү болжол менен саат 13:15 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунда жол кырсыгы катталды деген маалымат жергиликтүү Ички иштер башкармалыгына келип түшкөн. Ош облусунун Алай районунун тургуну 1983-жылы туулган жашоочусу Honda Step вагон үлгүсүндөгү унаасы менен түндүктөн түштүккө көздөй бара жатып рульга ээ боло албай калган. Натыйжада карама каршы тилкеге чыгып түштүктөн түндүккө келе жаткан Бишкек шаарынын 1981-жылы туулган жашоочусунун башкаруусундагы Hyundai Getz үлгүсүндөгү унаасы менен сүзүшүп алган. Кырсыктын кесепетинен Hyundai Getz унаасынын жүргүнчүсү 1980-жылы туулган аял киши жол кырсыгынан алган жараатынан улам каза болуп, 2 жаштагы өспүрүм Чүй облусунун Жай районунун Суусамыр өрөөнүндөгү жайгашкан медициналык санитардык жардам берүү бөлүмүнө жеткирилген. Айдоочулар Жалал Абад облусунун Токтогул районунун аймактык ооруканасына ар кандай жарааттар менен жеткирилген.